Biz азыр Баткен районуна караштуу Аксай айылында турабыз. Дал ушул жол аркылуу Тажикстандын Ворух анклавынын жашоочулары Исфара районуна каттай алат. Ал эми Аксай айылынын тургундары жайлоого малдарын Ворух анклав аркылуу айдап өтөт. Бир канча жылдан бери эки мамлекеттин элдери мен сага тийбейин, сен мага тийбе деген накыл сөзү туу тутуп жашап келет. Былтыркы жыл аксайлыктар үчүн кыйла эле кыйын талаш тартыштуу болду. 11 январда Көкташ Аксай Тамдык унаа жолунун курулушуна тажик тарап каршы чыгып, суу бөлүштүрүүчү жайда кыргыз-тажик чек-арачыларынын ортосунда куралдуу кагылышуу болду. Учурда ал жерде атайын даярдыктагы отряддын аскерлери күнү түнү кайтарууга алган. Ал эми Көкташ Аксай Тамдык унаа жолунун куруу уланып жатат. Быйыл абал тынч дегени менен такталбаган чек-арадан улам эки айылдын эли дагы деле ынтымакка келише элек. Элдин маанайы паста мындай төмөнкү немеде да, бирок мисалы азыр талаага ишке кеткен болсоң, эки кулагы буш этти да, кимдин иштеп аткан жарандардын. Не болду экен, не болуп атат болсуп, күнүгө бул жерде бир чыр тажиктер тарабынан ар кандай провокациялар болуп, бир чырлар чыгып атат. Граница боюнча, азыр суу боюнча өтө, азыр мана жайлоо боюнча. Ворух анклавы менен чектешкен аймакта Капчыгай чек-ара тозоту жайгашкан. Чек-арачылар 61 чакырым чек-ара тилкесин күнү түнү кайтарууга алат. Жоокерлер бардык тапшырманы аткарууга даяр турат. Эки тарапта тең ок чыгарууга тыюу салынган. Чек-арачыларга жардам берүү үчүн айылда ыктыярчылардын элдик кошууну түзүлгөн. Биз Ички иштер министрлиги менен мына ушул эле айылдын айыл округунун өкүлдөрү менен, жергиликтүү калк менен жана чек-ара кошундун чек-ара өкүлдөрү менен биргеликте жанагындай жагдайлардын, көйгөйлүү маселелерди, чыр-чатактарды, ошол эле мал боюнча жумуштарды биргеликте аткарып жатабыз чек-арачылар. Чек-ара такталбагандыктан Аксай айылында үйү Кыргызстанда, бакчасы тажиктер тарапта калган үй бүлөлөр да бар. Ал эми элдин жашоосу жыл сайын оордошуп, көпчүлүгү тамдарын тажиктерге сатып, өздөрү Орусияга кетип калгандар ондоп саналат. Сүймөнкул Идрисов, Нургуза Абдрахманова, Коомдук 1 канал, Баткен облусу.